Акыркы Рамазандагы намазым. Бардык парз намаздарды мечитте окуу. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят кылынат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Жамаат менен окулган намаз жалгыз окулган намаздан 27 эсе артык. Ушул даражаларга жетүү үчүн мечитте жамаат менен намаз окууга интизар болуу шарт. Бул эле эмес, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мечиттеги намазды таштагандарды катуу эскерткен. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Жаным колунда болгон затка ант. Отун чогултууга буйрук берип, анан намазга азан айттырып, бир кишини элге имамдыкка дайындап, андан соң намазга келбеген адамдардын үйлөрүн өрттөп жиберүүнү кааладым. Бул катуу эскертүү мусулмандын Аллахтын үйлөрүндө, мечиттерде намазды өз убагында окууга, жада калса ар бир намазда биринчи катарда турууга умутулуусунда чагылдырылышы керек. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Эгер адамдар азан айтуу менен биринчи катарда кандай сооп бар экенин билишкенде жана ага жетүү үчүн чүчү кулак тартуудан башка арга таба алышпаганда, сөзсүз чүчү кулак тартышмак. Намаздагы хушу, берилүү, коркуу. Эгерде мен муну акыркы Рамазаным экенин билгенимде, Аллах мага парз кылган эч бир ибадатты теке кетирмек эмесмин. Тескерисинче, аны көркөмдөп, жакшыртууга аракет кылмакмын. Намаз окуп жатканда оюм алеки жака чачырабай, толук хушу, берилүү менен окумакмын. Каргач окугандай тез окубастан, аны узак окумакмын жана андан рахат алмакмын. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Көзүмдүн кубанычы намазда кылынды. Намазда чыныгы хушууга, берилүүгө жетүүнүн эң сонун жолдорунун бири жүрөгүбүзгө Аллахка болгон сүйүүнү уялатуу. Анткени адамдын табияты ушундай. Ал сүйгөн адамы менен жолугушуудан бакыт алат. Жада калса, аны менен жолугушууну эңсеп издейт. Жолугушуу убактысы жакындаганда сааттын жебелерин карап, аны тезирээк жылышын каалайт. Ал эми жолукканда бардык дити менен ага бурулат. Жолугушуу канчалык узак болсо да, аны бүтүшүн каалабайт. Тескерисинче, убакыттын токтоп калышын тилейт. Жолугушуу аяктаганда кайра жаңы жолугушууну белгилөөгө шашылат. Бул биз сүйгөн адамдар менен болгон жолугушуунун табияты. Ал эми намаз убактысы киргендечи биз ушундай сезимдерди туябызбы? Эгер жооп ооба болсо, анда Аллахка мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Демек, биз Аллахты сүйөт экенбиз. Ал эми жооп берүүдө олку-солку болуп, шылтоолорду жана актанууларды издеп жатсак, анда биз Аллахты чындап сүйбөйт экенбиз. Ох, кандай гана кайгы. Бул чоң кырсык. Кандай гана чоң кырсык. Аллах Таала айткан: Эй Мухаммед, айткын: Эгер аталарыңар, балдарыңар, ага-инилериңер, жубайыңар, тууган уруктарыңар, тапкан мал-мүлкүңөр, токтоп калуусунан корккон соодаңар жана жакшы көргөн үй-жайларыңар силер үчүн Аллахтан, анын элчисинен жана анын жолунда согушуудан сүйүктүүрөөк болсо, анда Аллах өз буйругун келтиргенге чейин күтө бергиле. Аллах фасык, бузуку коомду туура жолго баштабайт. Биз ата-энебиз, балдарыбыз, бир туугандарыбыз жана жубайларыбыз менен жолугушууга намаздан көбүрөөк кубанабызбы? Алыс сапардан кайтып келген жакындарыбызды сагынгандай Аллах менен жолугушууну, намазды сагынабызбы? Казынабызга көп акча түшкөндө сүйүнгөндөй намазга сүйүнөбүзбү? Чоң соодабыздын жүрүшпөй калышынан корккондой намаздын кабыл болбой калышынан коркобузбу? Бул жасалгалоосуна жана курулушуна өмүрүбүздү короткон, Раббибиз сүрөттөгөндөй өзүбүз ыраазы болгон кооз үйдүн бүтүшүнө кубангандай, түндүн бир окумундагы 2 рекет намазга кубанабызбы? Бул Аллах Таала өзүнө болгон сүйүүнүн даражасын өлчөө үчүн койгон ченемдери. Эч ким жалган доомат кылбашы үчүн жана адам баласы Аллахты баарынан артык көрөм деген чоң жалгандыкта жашабашы үчүн. Ал бул ачык айкын жана катаал ченемдерди койгон. Анткени анын жашоосундагы реалдуулук бул сөздөргө карама-каршы келип, аны төгүндөп коюшу мүмкүн. Аллах Таала айтты: Бадавийлер биз иман келтирдик дешти. Айткын: Силер иман келтирген жоксуңар, бирок биз мусулман болдук, баш ийдик деп айткыла. Анткени иман жүрөгүңөргө кире элек. Демек, баары эле айта беришет. Бирок чындыгында иман келтиргендер, сүйгөндөр, баш ийгендер жана аракет кылгандар абдан аз. Келгиле, ачык сүйлөшүү үчүн бир аз токтойлу. Жогорудагы суроолорго ачык айкындык жана жоопкерчилик менен жооп берели. Дагы бир жолу.
Эгер биз ушул ченемдерге ылайык Аллахты сүйгөн болсок, анда Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Ал эми башкача болсо, анда тезирээк шашылалы. Аллахтын сүйүүсүнө жетүүгө шашылалы. Ал күнү мал-мүлк да, бала-чака да пайда бербейт. Бирок ким Аллахка таза жүрөк менен келсе, ошол гана пайда табат. Унутпагыла, бул маселе иман маселеси. Ким Аллахка болгон сүйүүдөн башка нерсени жогору койсо, анын иманы кемтик жана ал кооптуу жардын кырында турат. Мындай адам имандын таттуулугун тата албайт. Анткени Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде 3 сапат болсо, ал имандын таттуулугун табат. Аллах жана анын элчиси ал үчүн башка бардык нерселерден сүйүктүү болсо. Бир кишини жакшы көрсө, аны Аллах үчүн гана жакшы көрсө, жана отко ташталууну каалабагандай эле кайрадан капырлыкка кайтпоону кааласа. Дагы бир риваятта имандын таттуулугун толук сезүү үчүн мындай деп айтылат: Аллахты гана сүймөйүнчө, отко ташталууну каалабагандай эле Аллах куткаргандан кийин кайрадан капырлыкка кайтууну каалабаганга чейин, жана Аллах менен анын элчиси башка бардык нерседен сүйүктүү болмоюнча эч ким имандын таттуулугун сезе албайт. Намаздагы мындай чынчылдык жана берүүлүү болбосо, адам кантип намазында бейпилдик таба алсын? Намазда дуаны узартуу. Намаз дубалар кабыл боло турган эң сонун мүмкүнчүлүк. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям намаздын ар кайсы учурунда көп дуа кылчу. Ал тургандай, намазды баштаганда такбирден кийин эле окула турган бир нече түрдүү истифтах, ачуу дубалары келген. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылынат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям намазда такбир айткандан кийин кыраат кылардан мурун бир аз унчукпай турчу эле. Мен: "О Аллахтын элчиси, атам апам сизге курман болсун. Такбир менен кырааттын ортосунда эмнени айтып жатасыз?" деп сурадым. Ал айтты: "Мен мындай деп айтам: О Аллахым, мени менен күнөөлөрүмдү арасын, чыгыш менен батыштын арасын алыстаткандай алыстат. О Аллахым, мени күнөөлөрүмдөн ак кийим кирден тазалангандай тазала. О Аллахым, менин күнөөлөрүмдү суу, кар жана мөндүр менен жуу." Айша энебиз разияллаху анхадан риваят кылынган дагы бир дуада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп тиленчү: "О Аллахым, мен сенден жалкоолуктан, карылыктан, күнөөлөрдөн жана карыздан пана тилейм. Кабыр фитнасынан жана кабыр азабынан, тозок фитнасынан жана тозок азабынан, ошондой эле байлыктан жана кедейликтин жамандыгынан пана тилейм. О Аллахым, мени Масих Даджалдын фитнасынан сакта. О Аллахым, менин каталарымды суу, кар жана мөндүр менен жуу. Жүрөгүмдү ак кийим кирден тазалангандай тазала, жана мени менен каталарымдын арасын чыгыш менен батышты алыстаткандай алыстат." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям руку жана саждада Аллахты улуктап дуаларды көп кылган. Руку жана саждадагы дуа: "Субханак Аллахумма раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли." О Раббибиз Аллах, сен бардык кемчиликтерден аруусуң. Сага мактоолор болсун. О Аллахым, мени кечире көр. Сажданын өзгөчөлүгү. Адам баласы Аллахка эң жакын болгон учуру бул саждадагы учуру. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саждада дуаны көбөйтүүгө буйруган. Аллахка моюн сунуунун жана ага карата эң жогорку деңгээлдеги кулчулуктун, кичпейилдиктин көрүнүшү. Анткени саждада адам өзү сыймыктанган маңдайын жерге коет жана башкалардын алдында бийик көтөргөн мурдун жерге тийгизет. Бул Раббисине моюн сунууну каалаган, табияты таза, ар бир инсандын эң жогорку даражадагы кулчулугун жарыялоосу. Эгерде пенде бул мамиленин маңызын түшүнсө, анын дубалары кабыл болууга жакындайт. Ошондуктан Аллах Таала мындай деген: "Эгер менин пенделерим сенден мен жөнүндө сурашса, чындыгында мен аларга абдан жакынмын." Аллах өз пенделерине ушунчалык жакын болсо, анда бул жакындыкты сезе албаган адам кантип Аллахка жакындасын? Бирок сажданы намаздагы дуанын кабыл болуучу орду кылуунун дагы бир көркөм жана назик сыры бар. Сажда намаздагы эң акыркы аракет. Намаздын ар бир рекети такбир, Фатиха сүрөсү, кыраат, руку жана мактоо айтуу менен башталып, мунун баары Аллахты улуктоо жана ага мактоо айтуу үчүн жасалат. Ал эми ушул улуктоонун эң соңку чеги сажда болуп саналат. Анда сиз Аллахтан каалаган тилегиңизди сурайсыз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал эми рукуга келсек, анда улуу Аллахты улуктагыла. Саждага келсек, анда дуба кылууга аракеттенгиле. Анткени ал жерде дубаңардын кабыл болуусуна көбүрөөк үмүт бар." Биз руку учурунда дуба кылбайбыз. Анткени ал жерде дуанын кабыл болуусуна кепилдик берүүчү себептердин азырынча толук аткара элекпиз.
Ал эми рукуда жана намаздын башка бөлүктөрүндө Аллахты улуктап, ага мактоо айтып, кечирим сурап турганыбыздан кийин сажда учурунда дуанын кабыл болуусуна жол ачылып, ал кабыл болууга жакыныраак болуп калат. Бул васияттын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүнүн акыры күндөрүндө, тактап айтканда, ал кайтыш болгон катуу оорусу учурунда айтылганын билүү абдан маанилүү. Бул анын өтө жогору мааниге ээ экендигин жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруп, кыйналып турганына карабастан, бизге жакшылык жеткирүүгө канчалык ынтызар болгонун далилдейт. Балким намаздагы акыркы ташаххудтан кийин дуа кылуунун шариаттагы орду да ушул себептен болсо керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө намаздын эки учурунда дуа кылууга буйрулган. Мына ушул себептен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бизди саждада көп дуа кылууга жана анда бүт күч аракетибизди жумшоого үндөгөн. Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят кылынгандай, намазда дуа кылуунун эң негизги эки учуру бар. Сажда учурунда жана акыркы ташаххудтан кийин, салам бергенге чейинки убакыт. Бул учурлар дуанын кабыл болуусуна эң ылайыктуу жана татыктуу учурлар катары эсептелет. Негизги ойлор. Саждадагы дуа. Сажда намаздын ар бир рекетинин эң акыркы аракети. Ага чейин такбир айтуу, Фатиха сүрөсүн окуу, руку кылуу жана Аллахты улуктоо аркылуу ага мактоолор айтылат. Ушул улуктоолордун эң акыркы чеги сажда болуп саналат. Ошондуктан бул жерде тилектерди суроо маанилүү. Акыркы ташаххуд. Намаздын эң акыркы бөлүгү болгон ташаххудтан кийинки дуа да өзгөчө мааниге ээ. Бүтүндөй намаз бою Аллахты улуктап, мактап бүткөндөн кийин жараткандан суроо учуру келет. Сүннөттө бул учурда окула турган көптөгөн дуалар келген. Витр намазындагы кунут. Витр намазындагы кунут дуасынын эмне үчүн эң аягында экенин да ушундай түшүнсө болот. Түн ичинде көп намаз окуп, Аллахты узак убакыт улуктагандан кийин суроо талап кылуу учуру келет. Өтүнүч. Аллах Таалага жолдонгон сураныштын бир көрүнүшүнө көңүл бур. Хасан ибн Али радиаллаху анху риваят кылгандай, ал мындай деген: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мага витр намазынын кунутунда айтуучу төмөнкү сөздөрдү үйрөттү. О Аллахым, мени өзүң туура жолго салгандардын катарында туура жолго салгын. Өзүң амандык, ден соолук бергендердин катарында мага да амандык бер. Өзүң камкордугуңа алгандардын катарында мени да камкордугуңа ал. Мага берген нерселериңди берекелүү кылгын. Өзүң чечкен нерселердин жамандыгынан мени сактагын. Чындыгында сен өкүм кыласың. Сага эч ким өкүм кыла албайт. Сен кимди дос тутсаң, колдосоң, ал эч качан кор болбойт. Сен кимди душман тутсаң, ал эч качан бактуу боло албайт. О Раббибиз, сен улуксуң жана баарынан жогорусуң. Бул жерде түнкү намаздардын аягында же бүтүндөй бир күндүк ибадаттардан кийин биз узун күнүбүздү дуга менен жыйынтыктайбыз. Биз хидаят, амандык, камкордук жана береке сурайбыз. Бул нерселер мурунку баардык намаздарды Аллахты улуктагандан кийин гана суралат.